Assalamu алейкум достор. Барыңыздарга Колумбус шаарынан чоң жалынды салам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 26 октябрь. Ар бир жыл сайын октябрдын башында көптөгөн блогерлер өзүңүздөр билгендей грин карта оюну боюнча видеолор тарта баштайт. Биз да куру калбайлы деп чечтик. Буга чейин көптөгөн маалыматтарды берип жүргөнбүз. Бирок бүгүн дагы мекендештерге арнап грин карта боюнча бир чакан видео тартып коелу деп чечтик. Өзүңүздөр билгендей, Америка Кошмо Штатынын атайын бир сайты бар. dvprogram.state.gov деген. Ошол сайт грин карта оюнуна заявка толтуруу убагында ачылат. Кудай буйруса аз калды, где-то бир 10 чакты күн калды. Октябрдын 4-түндө түшкү саат 12-де Америка Кошмо Штатынын убактысы боюнча заявка толтуруу башталат. Бирок ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай убакта ачылып калат бул сайт. Кыргызстандын убактысы боюнча 5 октябрда таңкы саат 12-де ачылат. Ошондон баштап заявканы толтура баштаса болот. Ар кандай сөздөр чыгып жүрөт. Кээ бир адамдар айтат, бул грин картага заявка толтурууда ким башында толтурса, ошол адамдар көп утат дейт. Кээ бирлер айтат, бул заявканы аяктап жаткан учурда толтурса, көп адамдар утат дейт. Бул абдан туура эмес нерсе. Абдан туура эмес нерсе. Мен сиздерге түшүндүрүп коеюн. 4 октябрда саат 12-де башталганда бул оюнду дүйнө боюнча миллиондогон адамдар күтөт. Жыл сайын 15-20 миллион адам дүйнө боюнча заявка толтурат. Ошолордун баары күтүп турат дагы оюн башталды дегенде толтура башташат. Көп адамдар толтурган үчүн сайт зависать этип, көп адамдар толтура албай кыйналып, кыйынчылыктарга дуушар болот. Анткени бул заявканы толтуруп жатканда грин картага жарым гана саат уруксат берилет. Жарым сааттын ичинде кирип, 14кө жакын пункттун баарын толтуруп, сүрөттөрүңөрдү коюп, анан аягында confirmation номерди алып туруп чыгып кетиш керек. Диез 260 формада андай чектөө жок, жарым саат деген чектөө жок. Бүгүн толтурасыңар диез 260-ты, жетишпей калсаңар, баягы сохранить деген кнопкасы бар. Ошону басып коюп, эртеси күнү толтурсаңар болот. Же даярданып туруп, бир жумадан кийин толтурсаңар болот. Грин картага жарым саат гана убакыт берилет, ошол жарым саатта толтуруш керек. Заявка толтуруу ноябрдын 7 ноябрында бүтөт. Америка убактысы боюнча түшкү саат 12 болуп калат. Кайрадан эле айткандай, Кыргызстандын убактысы боюнча 8 ноябрда таңкы саат 12-де бүтөт. Анан биз ушинтип калабыз да, мына бүтөт, эртең бүтөт, бүрсү күнү бүтөт деп жанталашып толтуруп калабыз. Кээ бирөөнүн көптөгөн мекендештердин документтери даяр болбой калат. Ошол документтерди даярдап жатып, анан акыркы күндөрү толтурганда, анда дагы көптөгөн адамдар жетишебиз, биз жетишип калышыбыз керек деп толтурат. Көп адамдар толтурган үчүн сайт жакшы иштебейт. Зависать этип, толтуруп атсаңар токтоп калып, кайра чыгып кетип. Ошон үчүн достор, Кыргызстан убактысы боюнча 5 октябрда башталганда жанталашпаш керек. 5-inde толтурбай эле койсоңор болот. 6-сында, 7-синде, 8-inde толтурбай туруп, анан азыраак адамдар толтуруп калган учурда ортосунда толтурсаңар деле болот. Ошон үчүн мындай ойлонууну токтотолу. Башында толтурса утат, ортосунда толтурса утпай калат, аягында толтурса утат, же болбосо тескерисинде ортосунда толтурганда утат деген ойлордон алыс бололу. Эң негизгиси, достор, документтер так болуш керек. Заявка толтуруу баштаганда эч кандай документтердин деле кереги жок. Көптөгөн деле документтердин кереги жок, достор. Мурда өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылга чейин загран паспорт ар бир адамда болуш керек болчу. Кимде загран паспорт жок болсо, ал грин карта оюнуна такыр катыша алчу эмес. Анткени ал жерде атайын бир пункт бар болчу. Загран паспортуңардын номерин киргизгиле деп. Эгер загран паспорттун номерин киргизбесеңер, оюнга катыша албайсыңар.
22 жылдан баштап бул нерсени алып салган. Кимде загран паспорт жок болсо деле жанагы пластик карта аркылуу заявка толтура берсеңер болот. Силер заявка толтуруп атканда бир нерсени түшүндүрүп коюш керек. Бул лотерея оюну бекер оюн. 1 тиын төлөбөйсүңөр заявка толтуруп атканда. Экинчиден, силердин документиңерди эч ким текшербейт. Кана пластик картаңар, кана балдардын төрөлгөнү боюнча митрикеңер, кана жолдош жубай экенсиңер, ЗАГСтан алган үйлөнүү баракчаңар деп эч ким силерден текшербейт. Аттестатыңар гана мага көрсөткүлөчү деп эч ким текшербейт. Силердин гана жазып жаткан, толтуруп жаткан заявкаңарга гана ишенет. А мурда ошол грин картаны уткан кишилер ДИЭЗ 260 форманы толтуруп атканда ошол формага кирген ар бир документти сканерден өткөрүп Кентукиге жиберчү. Аны да калып салган. Жыл сайын анча-мынча өзгөрүүлөр болуп турат. Быйылкысын карасам көп деле өзгөрүү жок экен. Ошол силер жиберген документтер бул жака келип текшерилчү. Кээ бир адамдардын, көп адамдардын документтери жок болуп калчу. Заявка толтура албай калчу, грин карта утса дагы. Жана ДИЭЗ 260 форманы. Документтерди айтып коюш керек, бир гана жерден текшерет. Кийин сиздер ошол осмотрдун баарын өтүп, посольствого үй бүлөңөр менен жаңыз барган учурда, ошол жака бир окошкага болгон документиңерди өткөрөсүңөр. Ошол учурда, ошол посольствода иштеген кишилер бир сире карап, текшерип, анан консулга айтат. Могул адамды мондай документтери туура эмес экен деп коюшу мүмкүн. Же болбосо консул силерден интервью алып аткан учурда сурашы мүмкүн. Кана силердин могу документиңер, бул документиңер, силер заявкага кошконсуңар, мен ошону карайын, тастыктайын, туура толтуруп турсуңарбы деп, ошолордун баарын текшерет. Анан кийин интервью болгондо, достор, интервьюдан кийин силерге айтпайт, силер уттуңарбы, уткан жоксуңарбы деп. Силерди үйүңөргө бары бергиле, электронный поштаңарды карап тургула, ошо жака биз чакыруу жиберебиз. Ошол күнү 3 күн болсо 3 күн, 4 күндөн кийин болсо 4 күндөн кийин келсеңер, силерге загран паспортуңарды колуңарга карматабыз. Ошондо силер билесиңер дейт. Грин карта уттуңар же уткан жоксуңар. Анткени ошол загран паспорттун ичине чоңбу, кичинекейби американский виза чапталат. Ошол учурда 3-4 күн силер күтүп жаткан учурда документтердин көбү да текшерилиши мүмкүн. Силер айтып атпайсыңарбы, менин аттестатым бар, биздин үйлөнүү баракчабыз бар, биз үй бүлөбүз, менин военный билетим бар, балдарыбыз бул жактан төрөлгөн деген сыяктуу документтерди тастыктап берип атасыңар. Ошолорду булар текшериши мүмкүн. Чын эле булар документтери туурабы же жасалма эмеспи деп. Ошондо документтер туура эмес болуп калса, ошондо силерге американский виза бербей коюшу мүмкүн. Ата көптөгөн адамдар кийин ошол интервьюга киргенде коркпош керек. Эгер документиңердин бүт баары абдан сонун, так, дана көрсөтүлгөн болсо, эч кандай коркунуч жок. Ал жактан суроолорду, эми бытовой эле суроолорду берет. Эмне үчүн Америкага баргантасың, барганда кайсыл жерде иштейсиң, ал жакта тааныштарың барбы, же болбосо англисче билесиңби деген эле жөн эле бытовой суроолор. Барганда кайсыл штатка барасың деп. Эң негизгиси жанагы документтер так, дана, эч кандай жасалма эмес болуш керек да, достор. Жүрүңүздөр бул жака отуруп, сиздерге бир сире жакшылап грин картанын заявкасын кантип толтуруу керек сиздерге түшүндүрүп берейин. Папугай болсом дагы, мурда көп жолу айтсам дагы, жаман көрбөңүздөр, сиздерге түшүндүрүп берейин. Мен да бул жака грин картага заявка толтурууну кандай толтуруш керек деген кичине шпаргалка жасап койгом. 14 гана пункт. Ошон үчүн эч кимге барбаңыздар. Силер жөнүндө маалыматты башка кишилер жакшы билбейт. Силер гана жакшы билесиздер, достор. Заявкага толтурарда шанстарды да көбөйтсө болот. Например, жаңгыз жигиттер мага чалып калат. Байке, мага дагы грин картаны толтуруп бергилечи деп. Мен ал жигиттерге айтам, мен сиздерге эч качан грин карта толтуруп бере албайм деп. Силердин тагдырыңар менен ойной албайм дейт. Анткени ар бир киши өзү толтуруш керек. Достор,
бул үй бүлө деп коелу. Үй бүлөнү алсак, үй бүлөдө бир 5 киши бар деп коелу. 5 киши бар. Мына 5 киши. Бул деген үй бүлөнүн хозяйыны, жолдошу. Үй бүлөдө жубайы, анан 3 баласы бар деп коелу. Бул жолдошу грин картага заявка толтурайын деп жатат. Жолдошу качан толтура алат? Жолдошунда жанагы керектүү документтер болгондо анан аттестат болуш керек. Көптөгөн мекендештер айтып жатат. Аттестаты жок, толтурсак болобу? Биз 9-дан кийин кетип калганбыз. Биздин ата-энебиз 9-ду бүткөндө Россияны көздөй айдаган дейт. Бул абдан туура эмес. Балдарды 11-ди бүткөнгө чейин окутуш керек. 11-дин аттестаты жок болсо киши заявка толтура алат. Бирок кийин интервьюга барганда аттестатыңарды текшерет. Аттестат жок болсо 99,99% өтпөйсүңөр. Ошон үчүн аттестат алганга аракет кылгыла. Силер заявка толтура берсеңер болот, что орто билимим бар деп. Бирок орто билимиңер жок болсо, Бишкекте ИСИТО деген окуу жай бар. Ошол жака барып, кеңешип, мен канча убакыт окушум керек, канча акча төлөшүм керек деп, заявканы толтуруп койсоңор дагы 11-дин аттестатын алганга аракет кылыңыздар. Эгер аттестатыңар жок болсо, кээ бир адамдар 9-дан кийин кетип калып, колледждерде, техникумдарда, ар кандай училищаларда окушат. Аяка барганда эгер силерди бир гана кесиптик жактан окутса, 10-11-дин программасын камтыбаса, ал дипломуңар жарабайт. Кээ бир окуу жайлар бар. Мен дагы Telegram каналдан түз эфирлерди өткөргөндө кээ бир балдар айтып калат. Байке, мен 9-дан кийин кетип калгам. Анан ошол колледжге барганда биринчи жылы бизди 10-ду, анан 11-чи класстын программасын окуткан. Экинчи жылдан баштап биз тандаган жанагы профессияны окуткан дейт. Андай болот. Эгер силер ошондой техникум училищелерге барганда эч кандай 10-11-дин программасын камтыбай, силер тандаган кесипти гана окутса, ал жарабайт. Бирок силер ошондой окуу жайды бүткөндөн кийин бир кесипти тандап, анан бул Американын да ушундай жери бар, кээ бир кесиптер жарайт, кээ бир кесиптер жарабайт. Аны силер деген Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы посольствосунун ичине кирип, сайтына кирип туруп карасаңар болот, кайсы кесиптер жарайт деп. Ошол Америкага жарай турган кесипти непрерывный стаж деп коет. 2 жыл болуш керек, менин оюмчачы. 2 жыл непрерывно иштесеңер, ал дагы жарашы мүмкүн. Ошон үчүн сиздер дагы издениңиздер, мага керек болгондо интернетке кирип, мен дагы маалыматтарды издейм. Ошентип издеп, эгер силердин кесибиңер жараса толтурсаңар болот. Достор, кайра уланталы. Бул үйдүн ээси, хозяйыны заявка толтуруп жатат. Ал толтуруп өзү жөнүндө маалыматтардын баарын киргизет. Киргизип бүтүп, сүрөтүн койгондон кийин жубайын кошот. Жубайынын данныйларын баарын киргизип, сүрөтүн киргизет. Андан кийин 3 баласы. 3 баласынын данныйларын киргизет дагы сүрөтүн кошот. Бул кичинекей балдарга өтө деле көп нерсенин кереги жок. Загран паспорту азырынча жок болсо эчтеке болбойт. Эч кимде жок болсо эчтеке болбойт. Кийин Кудай буйруса, утуп калсаңар, ошол кичинекей балдарга да загран паспорт алыш керек. Анткени кийин интервьюга барганда американский виза ошол загран паспортко гана басылат да, жана пластиковый картага басылбайт. Ал внутренний паспорт. Кичинекей балдарга болгону эме керек. Туулган күнү боюнча метрикеси керек, анан сүрөтү керек. Ошол балдарынын данныйын киргизет, аягында confirmation номерди алат дагы, анан бир грин картага заявка толтурулду деп коет. Шансты көбөйтүш үчүн жубайы толтурат. Жубайы өзүнүн данныйларын киргизет, сүрөтүн киргизет, аягында жолдошунун данныйларын киргизип, сүрөтүн кошот, анан 3 баласынын жанагы метрикедеги болгон данныйын киргизип, сүрөтүн кошот. Ошону менен 2 шанс болуп калат. Эми балдар жөнүндө сүйлөшсөк, ошо 3 баласы бар деп коелу. Бирөөсү 2 жашта, бирөөсү 10 жашта деп коелу, бирөөсү 19 жашта деп коелу. Шансты көбөйтүш үчүн ошол 19 жаштагы бала, анын деген аттестаты бар да, анткени мектепти бүттү. Анан ал өз алдынча катыша алат, бирок ата-энесинен тышкары. Эгер өз алдынча катышып калып, кийин грин карта утуп алса, өзү кетет, Америка Кошмо Штатына келип иштеп калган учурда, налог төлөп калган учурда, анан жанагы гостевой виза дейт.
өзү ата энесине анан ошол бир туугандарына чакыруу жиберип Америка Кошмо Штатына алып келсе болот. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек, бул ата энеси грин картаны толтуруп жатканда үй бүлөсүнө эгер балдары 21 жашка толук чыгып калса, бул заявкага кошо албайт. Эгер заявка толтуруп аткан убакта, мына азыр толтуруп атат. Толтуруп атса, баласы, улуу баласы 20 жашта болуш керек. Эртең туулган күнү болуп 21 жашка чыгып калса, эчтеке болбойт. Ал катыша берет. Ошондой достор, анан заявка толтуруп атканда 14 гана пункт бар экен. 14 пункттан ашык эч нерсе сурабайт. Силер деген заявка толтурардын астында ушул 14 пунктка кирген нерселерди өзүңөр англисче билбесеңер дагы бир англисче билген досуңар болобу же балаңардын мугалими болобу, ошолордун баарын тактап ушундай кагазга жазып алсаңар болот данныйыңарды. Мына бул dv.program.state.gov-ко киргенден кийин эле биринчи пункт бул деген силердин атыңарды сурайт. Мына атыңарды сураганда last name дейт, фамилияңарды жазасыңар. First name дейт, атыңарды жазасыңар. Middle name деп коет. Middle name дегенде бул американецтердин экинчи аты болот. А Кыргызстанда болсо деген бизде отчество бар да. А отчествону сураган жок. Ошон үчүн middle name деген жерге силердин экинчи атыңар жок болгондуктан эчтеке жазбайсыңар да пустышка боюнча калтырасыңар. Экинчи силерде эркексиңерби же аял затысыңарбы деп экинчи суроону берет. Female же male деп. Ошол жака деген отметка кыласыңар. Үчүнчү пунктта силердин туулган күнүңөрдү сурайт. Ким заявка толтуруп атса, туулган күнүңөрдү жазасыңар. Анан ошол жерден бир нерсени айтып коюш керек. Көбү туура эмес толтуруп калып, кийин DS-260 толтуруп атканда интервьюга барганда өтпөй калгандары туулган күндү туура эмес жазып коюшу мүмкүн. Америкада өзүңүздөр билгендей биринчи ай жазылат, анан күн жазылат, анан жыл жазылат. А Кыргызстанда болсо тескерисинче биринчи күн жазылат, экинчи ай жазылат, анан жыл жазылат. Ошону туура жазышыңар керек. Мына 4-чү пунктта силер кайсыл шаарда же айылда төрөлдүңөр дейт. Ошол шаар же айылды жазасыңар. 5-чи пунктта кайсыл өлкөдө төрөлдүңөр дейт. Силер эгер Кыргызстанда төрөлсөңөр, митрикеңерди Кыргызстандан алсаңар, Кыргызстан деп жазасыңар да, Кыргызстандын атынан гана катыша аласыңар. Эгер силер Өзбекстанда төрөлсөңөр, Казакстанда төрөлсөңөр, митрикеңерди ошол жактан алдыңар да, ошол өлкөнүн атынан гана катыша аласыңар. 6-чы пункт дейт. 6-чы пунктта кайсыл өлкөнүн жаранысыңар дейт. Дагы бир башка өлкөнүн жараны болуп калышыңар мүмкүн. Силер Кыргызстандын жаранысыңар, анан башка дагы жарандыгыңар болуп калышы мүмкүн да. Кайсыл өлкөнүн жарандыгы дегенде силер Кыргызстандан төрөлсөңөр, Кыргызстандын жарандыгын жазасыңар, Кыргызстан деп. 7-чи пунктта заявителдин сүрөтү дейт. Ошол сүрөткө дагы жакшы көңүл буруп коюшубуз керек. Өзүңөр түшпөгөнгө аракет кылгыла. Профессионалдарга баргыла. Анткени жыл сайын 15-20 миллион киши ойнойт, ошолор заявка жиберет, анан жана өзүнчө программа текшерет да. Бул Кентуккиде, Америкада отуруп алып, анан 15-20 миллион кишинин заявкасын анан элдер отуруп алып, бирден монусу туура экен, монусу туура эмес экен дебейт. Булар күчтүү программисттер ойлоп чыккан программа аркылуу ошо серверге түшөт да, ошо сервер текшере баштайт. Текшере баштаганда жыл сайын ошол 20 миллион киши толтурса, биринчи очерет ким туура эмес сүрөткө түшсө, жыл сайын бир 5 миллионго жакын киши автоматом ыргыйт. Анткени туура эмес сүрөткө түшүп койгон. Сүрөттүн дагы өзүнүн керектүү форматтары болот. Жана 600ден 600 пикселге чейин дейт. Ошол 1200ден 1200ге чейин пиксель болуш керек. 5ке 5 дейт. 5 сантиметр 5 сантиметр болуш керек. Ак түскө түшүш керек. Эч кандай очки, шляпа, жолук, жана жөнөкөй жолуктарды тагынбаш керек. Шарфтардын баарын алып салыш керек. Анткени жүз жакшы көрүнүш керек. Кээ бир адамдардын беттеринде ар кандай шрамдар болуп калышы мүмкүн. Ошол шрамдарды жазабыз деп ар кандай бирдемелерди тагынып алган абдан туура эмес. Анан мен көптөгөн адамдардын дагы ойлорун угуп калам. Жакында эле бир телеграм каналга кирсем, алар бирөөлөр суроо берип атат. Биз хиджаб менен түшсөк сүрөткө болобу деп. Же кээ бир жигиттер айтып атат. Мен намаз окуйм, мен сакалым бар. Ошо сакал менен түшүшүм керекпи же сакалды алышым керекпи дейт. Дин жагы боюнча эч кандай басым жок, достор. Эч кандай басым жок. Ошон үчүн ким хиджаб кийсе, бирок могу кашыңар, көзүңөр, жүзүңөр жабылбаш керек.
толук көрүнүп туруп хиджаб кийсеңер, бул Америкадан деле биз көптөгөн мекендештерибизди кезиктирип атпайбызбы? Хиджабчан эле келген, сакал өстүргөн жигиттерибиз грин карт утуп келип атат. Аларга деле кезигип сурап атабыз. Силер сүрөткө кандай түштүңөр десе, ушундай эле түшкөнбүз дейт. Ошондой условияда сүрөткө колдон келишинче жана фото салондорго барып, ар бир кишиге бир 100бү, 120 сом эле кетет экен. Аларга барсаңар, алар аккуратно силерди сүрөткө тартып туруп, ошол сүрөттү силерге электронный вариантын силердин электронный почтага которот же болбосо флешкага жазып бергенде, ошону гана колдонушуңар керек. Анан 8-чи пункт дейт достор. 8-чи пунктта силер деген поштовый адрести жазышыңар керек. Өзүңөр жашаган жердин поштовый адресин жазышыңар керек. Бул жакта деген адрес, шаар, кайсыл шаарда деген, кайсыл айылда деген суроолорго жооп бересиңер. Кайсыл областта, кайсыл штатта, кайсыл провинцияда деген суроолор. Андан кийин поштовый индексиңерди билбесеңер жазбай эле койсоңор деле өткөн кишилер бар. Бул поштовый индекс деген мурда биз союз учурунда кат жазышыбыз да, ошондо деген поштовый индекс жазышыбыз. Америкада болсо почта абдан өнүккөн. Ар бир райондун өзүнүн поштовый индекси бар. Могул жакта да американецтер келип жалдырап карап калып атат, бул кайсы тилде сүйлөп атат деп. 9-чу пункт достор. 9-чу пункт азыр кайсыл өлкөдө жашайсыңар дейт. Кыргызстанда жашасаңар, Кыргызстанда, Россияда көптөгөн мекендештерибиз бар. Кайсыл адресиңер, кайсыл өлкөдө азыр жашайсыңар дегенде Россия деп, Европанын шаарларын жазсаңар болот. Бирок мындай нерсе бар да достор. Силер Кыргызстандын жаранысыңар, Кыргызстандын атынан катышып атасыңар. Азыркы учурда убактылуу Россияда жашап жатасыңар. Анан кайсыл жакта жашап атасыңар деген жерде Россиянын адресин көрсөтүп койсоңуздар, кийин ошол силердин жашаган адреске байланган посольство, Россиянын посольствосуна жибериш керек. Бирок посольство Россия, Американын посольстволору Россияда иштебейт, силерди деген Варшавага жиберет. Варшавага жиберет да. Ошон үчүн деген силер Россияда эмгектенсеңер дагы Кыргызстанда ата-энеңердин адресин көрсөтүп койсоңор болот. Же болсо өзүңөрдүн үйүңөр бар Кыргызстанда, ошол адрести көрсөтсөңөр, кийин Кудай буйрса интервьюга чакырылганда силер Кыргызстандагы посольствого барасыңар. Ал эч ким текшербейт, үйүңөргө барбайт. Действительно ушул жерде жашайсыңарбы? Анчалаган Кыргызстанда, например, жыл сайын 200-250 миң киши толтурса, ала физически жетишпейт. Кайсыл жерде жашайт экен деп текшергенде. Анан 10-чу пункт деген бул силер деген телефонуңорду жазат экенсиңер. Самолет учуп бардат, самолетту бир сире тартып коелу. Самолет канатыңа сала кет деп биз кичинекей чакта ойногондой самолет учуп кетти да. Кудай буйрса, мына мен азыр грин карта боюнча видео тартып атам, самолет учканы бул жакшы жөрөлгө. Кудай буйрса көптөгөн мекендештерибиз грин карта ойноп, анан Кудай буйрса Америка Кошмо Штатына ушундай самолет менен официально учуп келип JFK аэропортуна конот экенсиңер. Көптөгөн адамдар Америкага кантип барабыз Алмаз байке деп айтат. Мен ушул бул суроодон тажап бүттүм. Самолетко отурасыңар, анан учуп келесиңер. Анткени Американын бүт жагы, үстү жагы Канада, ылды жагы Мексика, күн чыгыш жагы бул деген Атлантический океан, күн батыш жагы Тынч океаны. Силер деген эч кандай машина менен да келе албайсыңар, араба менен да келе албайсыңар, чуркап да келе албайсыңар, только самолет менен официально учуп келишиңер керек. Телефон деген жерге силер коду менен жазышыңар керек. Кыргызстандын кодун билесиңер, плюс 996. Кичине сейилдеп басышыбыз керек го деп ойлоп атам да. Анткени мекендештерге жакпай калышы мүмкүн. Сиздерге көрсөтүп коеюн кандай кооздук. Достор, кандай кооздук. Күз мезгили келатат, күз мезгили. Жалбырактын бүт баары сары, кызыл болуп, абдан кооз көрүнүп турган учур. Жердин баарын карасаңар, жалбырактар түшүп аткан учур. Америкада да ушинтип жалбырактар түшөт. Анан булардын баарын жанагы үйлөткүчтөр менен тазалап кетишет дегендейчи. Биякта деген Америкада монтип кырбайт. Атайын үйлөгүчтөр болот. Ошону аркасына илип алып туруп, анан дур деп анан баягы напор менен молардын баарын үйлөтүп бир жерге чогултуп, анан мусор кылып алып кетет достор. Кеттик анда. 11-чи пунктка келдик. 11-чи пунктта болсо электронный почта дедим. Электронный поштаны көп мекендештер билбейт экен даже. Электронный почта Алмаз байке бул эмне деген суроолорду берген мекендештер бар. Электронный поштаны ачышыңар керек. Кийин грин карта утуп калсаңар, диез 260 форманы толтурганда электронный почта аркылуу силерди качан интервьюга чакырарын билесиңер.
Kentucky силердин үйүңөргө адресиңерге же телефон чалып же үйүңөргө кат жибербейт. Ошо электронный поштаңарга мынчанчы күнү саат мынчада интервьюга барасыңар деп анан ошол жактан сообщение жиберет. Аны дагы силер деген жана confirmation номерди жоготпошуңар керек. Ошол деген кат келгенде алар жазат. Ошол confirmation номер менен эле ушул dvprogram.state.gov-ко кирип туруп, анан кирсеңер атайын закрепленный кагаз келип калат, пригласительный. Ошону аласыңар дейт достор. Анан деген электронный почта деген бул абдан керектүү нерсе. Анан 12-чи пункт дейт. Бүгүнкү күндө жетишкен эң жогорку деңгээлдеги жана билимиңер дейт. Кээ бирөөлөр 11-ди бүтүп, андан ары иштеп кетет. Кээ бирөөлөр жогорку окуу жайларды бүтөт. Аны жазышат. Кээ бирөөлөр болсо кандидаттыгын жактайт. Кээ бирөөлөр доктор болот, кээ бирөөлөр профессор болот. Ошол эң жогорку деңгээлди жазасыңар. А бирок кийин жогорку деңгээлиңер болгону менен кийин аттестатыңарды текшерет. Интервью корганда аттестатты бары бир текшерет достор. Анан 13-чү пункт дейт. Азыркы учурда үй бүлөлүк кандай статуста дейт да, например, кээ бир бойдок балдар бар. Аякта деген бойдокмун деп жазыш керек. Мына азыр мына сиздерге айтпадым беле. Мына бул жакта үйлөткүчтү алып келди. Үйлөткүчтү алып келип, мына аркасына илет дагы азыр мына үйлөтө баштайт азыр өзүңүздөр көргөндөй. Мен азыр шум болот. Биз деген кетишибиз керек. Көрдүңүздөрбү? Эч кандай бул жакта шыпыргы менен шыпырып, тырмок менен тырбайт. Ушундай үйлөткүчтөр менен, напор менен үйлөтүп мусорларды чогултат достор. Анда тияк жакты көздөй кеттик. Бүгүнкү күндөгү үй бүлөлүк абалыңар дейт достор. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк абалды айттык. Кээ бирөөлөр бойдок болот, кээ бирөөлөр үй бүлөлүү болот, кээ бирөө ажырашып кеткендер болот. Ошону жазасыңар. Анан 13-чү пункт дейт. 13-чү пункт айттык. 14-чү пункт дейт. Балдарыңардын саны дейт. Эгер балдарыңар жок, бойдок болсоңор, аяка отметка кылып койсоңар, 0 деген цифраны коюп койсоңар. Эгерде 1 балаңар болсо 1 бала, 2 балаңар болсо 2 бала, 3 бала болсо 3 деп кете бересиңер. Анан айтып койчу нерсе, ушул жерден айтып коеюн. Балдар жөнүндө маалымат бергенде достор. Балдар жөнүндө маалымат бергенде силер заявкага толтуруп атканда, мен жана айтпадымбы? 5 киши бар үй бүлөдө. 3 балаңардын данныйын киргизип сүрөтүн коесуңар деп. Кээ бир кишилер мурда дагы үйлөнгөн кишилер болуп калышы мүмкүн. Эми турмуш деген ар кандай болот да, зымга тарткандай түз болбойт. Мурда бир үй бүлө менен жашап, ажырашып кетип, экинчи үй бүлө менен азыркы убакта жашап жатсаңар, мен атайын аркаман кууп келтат да, дарылдатып. Үйүн жакшы угулсун деп качып атам болбой эле артыман келтет. Достор, ошондой. Эгерде мурда үй бүлөңөр болсо, балдарыңар болсо, аларды эгер жашырып койсоңор, билинип калсаңар, эч качан грин карт утпайсыңар. Ошон үчүн жашырбаш керек. Азыркы үй бүлөңөр менен жашап, заявка толтуруп атасыңар, мурдагы үй бүлөдөн 2 балаңар болсо 2 бала, 3 бала болсо 3 бала. Кээ бирөөлөр 2 жолу мурда үйлөнгөндөр бар. 2 жолу үйлөнгөнсөңөр, 2 үй бүлөдөн балдарыңар болсо, ошол балдардын баардыгын обязательно кошушуңар керек. Общий эсеп менен 10 балаңар болсо 10 баланы кошуш керек. Кийин интервьюдан же текшерүү жүрүп жатканда ошондо балдардын саны туура эмес болуп калса, эч качан грин карт утпайсыңар достор. Ошондой 14 пункт. Көрдүңүздөрбү? 14 пунктту толтуруп бүткөндөн кийин үй бүлөнүн хозяйыны толтуруп бүттү. Андан кийин жубайыңарды жазасыңар. Ошо жубайыңардыкы точно эле ушундай данныйлар кетет. Аты, жөнү, каякта төрөлгөн, кайсы өлкөнүн гражданини, азыр кайсыл жерде жашап жатат, аягында сүрөтүн коесуңар. Ошентип бүткөндөн кийин эң акыркы нерсе бул деген балдарыңар. 3 балаңар болсо 3 баланын данныйын киргизесиңер метрика боюнча. Анан сүрөттөрүн коесуңар. Ошентип анан аягында confirmation номер дегенди чыгарып аласыңар достор. Confirmation'ды жоготуп ийдик дегенде көп мекендештер бар. Силер грин карт ойноп аткандан кийин кичине ответственный болушуңар керек да. Confirmation'ды эч качан жоготпошуңар керек. Ал confirmation'ды силер деген принтерден чыгарып алсаңар болот, же болбосо сүрөткө тартып, же скриншот кылып, ар кандай чыгарып алсаңар болот. Аякта көп деле маалымат жок. Аякта силердин фамилияңар жазылат,
туулган жылыңар жазылат дагы, анан confirmation номер где-то 17-18 цифрадан, буквадан турган. Ошо confirmation номер чыгат. Ошону деген силер деген бир жака сактап, копияларын сандыкка салып, шкафка салып, атаңарга бирөөнү берип, энеңерге бирөөнү берип, жубайыңарга бирөөнү берип, ошону сактап койгула. Бирөөсү жоголсо, экинчиси болуш керек. Кийин ошол confirmation номер жок болсо, восстановить этсе болот. Бирок ал дагы бир топ кыжаалат кылат, убакыт алат деген сыяктуу. Ошондой нерселер бар, достор. Green карта боюнча ошондой нерселерди айтып койдум. Бул green карта толтуруунун кээ бир адамдар айтып калат да, кандай шанстары бар, кандай кылсак көп утабыз, башындабы, аягындабы, эмне кылсак бизге эме келет депчи, баягы утуп калабыз депчи. Бул green карта оюну ким сиздерге, маңдайыңыздарга жаратканыбыз жазып койсо, ошол кишилер утат. Кээ бир кишилер 20 жыл ойносо да утпайт. Өткөн жылдары 2 жылдан бери мен ошол YouTube канал, ар кандай каналдарды алып жүрөм, көптөгөн мекендештер менен сүйлөшүп атам. Биринчи жолу ойноп уткан адамдар көп. Ошолор келип атат бул жаккачы. Америкадан да кезип атабыз. Бул жактан кезип калат, сүйлөшөбүз, кобурашабыз, кучакташабыз. Көптөн бери силерди деген только YouTube каналдан көрчү элек, мияктан көрдүк деп көптөгөн мекендештер менен сүйүнүп калабыз да, достор. Эң туура толтуруш керек. Чындыкты айтыш керек. Болду. Андан башка эч кандай нерсе жок. Анан тиги сүрөттү туура форматта коюш керек. Анан достор, айтып койчу нерсе. Көптөгөн мекендештер бул Америка Кошмо Штатына келип атат. Кээ бир мекендештерге жагып атат, кээ бир мекендештерге жакпай атат. Кайра Кыргызстанга кетип калган мекендештер бар. Ой, абдан сонун экен деп бул жакта калып калган мекендештер бар. Эң негизгиси мындай болуп атпайбы? Изденүү, аракет, жалкоолук эмес. Америкага келген киши деген мен күнү түнү иштеп, жакшы маяна таап, бутума турам деген адамдар келет. Анан мындай болуп атат. Бир Филадельфия шаарынын четиндеги бир районго келишет. Айлык эле окшош. Мага дагы эметип калышат, айтып калышат кээ бир мекендештер. Алмаз байке, Америка ушулбу деп калат. Мен айтам, сен каякта жашап атасың десем, Филадельфиянын четиндеги бир айылга келгем дейт. Ошол жактан бир жумуш таап алып, ошол жакта үй бүлөбүз менен жашап атабыз дейт. Канча болду десек, кээ бирлер айтып калат, жарым жыл, 1 жыл болуп калды дейт. Сен эки жакка чыктыңбы, үй бүлөңдү эки жакка чыгардыңбы десек, жок, эртеден кечке иштеп, эч жакка чыккан жокпуз дейт. Конечно. Андай кишилер деген Американы сезбейт да. Американы деген сезиш үчүн, Америка ушундай экен, Америка өнүккөн өлкө экенин билиш үчүн Американы кыдырыш керек. Америкада эмне деген штаттар бар, эмне деген коош шаарлар бар, эмне деген океандар бар, эмне деген көлдөр бар, эмне деген көпүрөлөр бар, айылдары бар, шаркыратмалары бар, жана Ниагара окшош, каньондору бар. Могу деген Флоридан эле бир сыйра кыдырып чыккылачы. Флоридага барып эле үй бүлөңөр менен машинаны алып, Орландо деген шаарга баргыла, Майами деген шаарга баргыла, Тампа деген шаарга баргыла. 3 эле шаарга барсаңар, эмне деген Диснейдин түрлөрү бар. Аяк деген туристический зона. Ошол жакты кыдырып келсеңер, башка штатка жашаңар келбей калат. Биз дагы ошо Чилде учурунда үй бүлөбүз менен кыдырып келгенбиз да. Биз да аякты жашап келгенден кийин Агаяда жашагыбыз келбей калган. Ошентип кыдырыш керек да. Мурда кинодон көрүп жүргөн жерлерди көрөсүңөр. Ошон үчүн мен көптөгөн мекендештерге айтам да. Азыр көптөгөн мекендештер сүйүнүп жүрөт. Алмаз байке, чоң рахмат. Биз Америкага келип, тракта иштеп, Американын бүт штаттарын почти кыдырып бүттүк дейт. Иштегениме жарым жыл, 1 жыл болуп калды. Бүт штаттарын кыдырып бүттүк. Ай, көрдүм дейт. Укмуш шаарларынан көрдүм. Мурда кинодон көрүп суктанчумун дейт. Анан кээ бир мекендештер бар да, трак менен иштейт, бойдок жигиттер бар. 1 ай иштейт, 2 ай иштейт. Анан деген Калифорнияга барганда деген иштеп аткан компаниясына айтат, жигиттер, мен чарчадым. Мага керек болсо 1 жума бергиле. 1 жума мен ушул жактан эс алам. Калифорнияны полностью кыдырам деп. Анан Калифорнияга барып, трагын деген жана трак эмеге коюп коет, паркингке коюп коет, трак стапка коюп коет дагы, прокатка жеңил машина алып алып, ушундай жигиттер мага чалып сүйүнүп атат. Барып анан жана Голливуд деп жазылган жерге барат. Анан деген жылдыздардын аллеясына барат. Тоолорун көрөт. Жанагы Невада штаты менен Калифорния штатынын кесилишинде балдар аябай макташтуу өткөндө Тахо деген көл бар дейт. Ошо деген Тахо деген көлгө бардык, Алмаз байке дейт. Абдан сонун экен.
Калифорниянын кыдырбай калган эме мурда трак менен өтүп баратып чала була көргөн жерлердин бүт баарын кыдырып чыктык дейт. Анан ошол эле жигиттер бир күнү Флорида штатына барып калат, жумушун айтат. Мен 1 ай иштедим, чарчадым, бир 4 күн 5 күн эс алайын деп. Анан гостиницага адамча жатып, душка түшүп, прокатка машина алып туруп, анан ошо мен айткан Тампага барат, Орландога барат, Майамиге барат, эл көрөт, жер көрөт, культурасы менен таанышат. Ошондо анан Американын абдан өнүккөн өлкө экенин көрөт. Трак менен баягы груз ташып жүргөндө могу тоолордун астында килтеген заводдор бар экенин көрөт, таң калат. Самолет чыгарган заводдорун көрөт, корабль чыгарган заводдорун көрөт, машинанын дөңгөлөк чыгарган, машина чыгарган заводдордун баарын көрөт. Ошентип эл көрүп, жер көргөндө жашоо кызыгыраак да болот да. Анан кээ бир мекендештер бар. Мен деген Бруклинде жашап жүргөндө эжелерден сурагам. Көп эже менен бир кафеде отуруп калып, эжекелер кандайсыңар? Жашоо жакшыбы десек, жакшы, иштеп жүрөбүз, балдарды багабыз дейт. Уже ал балдарга көнүп калдык дейт. 4 жылдан бери бала багып атам дейт. Анан ошолор эжелерден, "Ой, силер деген чыктыңарбы, Американы кыдырдыңарбы?" десек, "Жок, биз ошо бала багып эле убактыбыз жок. 1 күн, 2 күн баягы бош учурда Бруклинге барабыз, бир океандын жээгинен басып калабыз, магазиндерге барабыз" дейт. "Манхэттенге бардыңарбы?" "Ой, 4 жылдан бери Манхэттенге бар элек. 4 жылдан бери Манхэттенге бар элек." Анан Американы кыдырбаса анан турмуш эме болот да. Анан орусча айтканда скучный болот да. Ошон үчүн деген колдон келсе бул жактан үй бүлөнү алып алып, башында келип иштегиле эми, баягы 1 ай, 2 ай, 3 ай. Анан анча-мынча каражат топтогондо жок дегенде кошуна штаттарга чыккыла да. Бруклинде жашасаңар, Нью-Джерси штатына чыккыла, Пенсильванияда да кооз жерлер бар. Ылы жакта деген Норс Каролайна деген штат бар. Ал дагы туристический көптөгөн үй бүлөлөр ошол Норс Каролайна штатына барып 3 күнгө, 4 күнгө үйлөрдү снимать этип алат. Үйлөрдү снимать этсе, ичинде бүт керектүү нерселердин баары бар. Ошол жака жатып, эс алып, үйлөрүн чыгарып, барганда аттракциондорго алып барып, ошондоп өзүбүздүн көңүлдү өзүбүз ачышыбыз керек да. Анан роботко окшоп эле анан эртеден кечке эле иштей берсе, адам, конечно, чарчайт. Анан жакпайт. Анан Америка жөнүндө жаман ойлор кетет. Анан көптөгөн мекендештер, мен айтып жүрбөйүнбү? Мен көптөгөн мекендештер менен сүйлөшөм. Арасында ар кандай кишилер бар, абдан катуу даярданып келген кишилер бар. Бул жака келгенде өзүнө жубайына 2 машина алып доставкадан башташат. Азыркы учурда башка да возможностьтар көп. Биз келген учурда деген 2 жылдап машина айдай алчу эмеспиз. Жалаң кара жумуштарды иштеп, суббота воскресеньеде идиш аяк жууп, бирөөнү көчүрүп, кара жумуш, стройка деп белибиздин баарын оорутуп, ден соолугубузду бузуп иштечүбүз. Азыркылар келгенде 1 жумада правасын алып коюп, доставкада иштеп атат. Кыргызстандын правасын мен дагы бир жолу, акыркы жолу айтып коеюн, бул миллион жолу келди. Кыргызстандын правасы менен эч кандай жумушка кире албайсыңар. Туристтик виза менен келсеңер, эч кандай иштеге киргенге уруксаты жок. Бул закондуу түрдө. Иштеш үчүн разрешение на работу же грин карта керек. Анан бул жакта нелегальный жумуштар бар да. Анан көп эле кишилер сурай берет, Америкага барсак кайсы жумушту иштейбиз, эмне жумуштар бар деп. Бул деген Америка деген бул башкача планета эмес да. Кыргызстанда эмне жумуш, Россияда эмне жумуш болсо, ошол жумуштардын баары эле бар. Плотник болом десеңер, плотник. Мияктан Америкадан такыр уялбаш керек, жумуштардан такыр уялбаш керек. Кээ бир өлкөлөрдө уялат адамдар. Эшке чыкканда мен жакшы кийимимди кийип чыгышым керек, жакшы жумушта иштешим керек дейт. Америкада андай эмес. Мен деген жаңы келгенде таң калгам. 2013-жылы Бруклинден метрого биринчи жолу отуруп кетип баратсам, трейндин ичинде. Адамдардын баарын карасам, бирөөнүн бети акитаж, колдорунун баары краска, кийимдери тытык, килтеген ботинкаларды кийип алган, чачтары бирөөсү алып салган, бирөөсү кызыл, бирөөсү жарымы жок. Мен каяка түшүп калдым деп таң калгам да. Көрсөм мякта деген ар бир жумуштун уяты жок экен да. Кандай жумушту иштебе? Эч кандай уяты жок. Мякта деген аял затынын, эркектин жумушу деп бөлүнбөйт Америкада. Аялдар иштеген жумушка эркектер да иштей берет. Эркектер иштеген жумушка аялдар да иштей берет. Мына аял затына машина айдап жүрсөбү, таксист болуп жүрүшөт, трак айдап жүрөт, пикап трак айдап жүрөт, повар болуп жүрөт, жана высоткаларда деле кыздар иштешет, полицейский болуп жүрөт, бизге жүктөп берет, жана форклифт айдап алып. Аякта деле аялдар иштеп жүрөт, крандарын айдап жүрөт, бульдозерин айдап жүрөт. Мыякта бөлүнбөйт аял эркектин жумушу деп. Анан такыр уялбаш керек. Кандай жумушта иштебейсиң, самый главный иштеп атасыңбы, эч ким сага көңүл да буруп карап койбойт. Бул эмне киши, кайсы динди кармайт, кайсыл жумуш иштейт, кайсыл үйдө жашайт.
Биз деле жүрөбүз казы, мына могу үйдү карагылачы. Сонун кой койгон үйлөр турат. Ушул жакта адамдар жашайт. Мына королору бар, огородтору бар, үйлөрү эки этаж үйлөр. Ушул эле райондун ар жагында атайын бир райондор бар. Жана вагончиктер тизилген, кадимки деле кичинекей вагончиктер тизилген өзүнчө райондор бар. Ушул жакта жашаган кишилер менен ошол вагончикте жашаган кишилер дос болуп эле бири-бирине чай пай ичишип келип, ошентип эле катташып эле жүрүшөт достор. Ошон үчүн Америкага келгенде жумуштун бүт баары бар. Аял заттары келгенде и такси айдап атат, и трак айдап атат, и повар болуп иштеп атат, и айтишник болуп иштеп атат, и карыларды багып атат, и балдарды багып атат, садиктерди иштеп атат, немелерде көп көрүп калабыз, магазиндерде, супермаркеттерде кассир болуп иштеп атат. Бардык жумушта иштеп атышат. Ошон үчүн жумуштан такыр уялбаш керек. Анан жумуш тандабаш керек башында Америкага келгенде. Каалаган жумушуңарды иштегиле, акча тыйын топтогула, кийин англис тилиңер өсөт. Мына көптөгөн жигиттерге рахмат айтып атам. Азыр Америкага көптөгөн кыздарыбыз, балдарыбыз келип атат. Блогерлер абдан көбөйүп кетип баратат. Соцсеттерге кирсең, балдар бүт баарын айтып берип атат. Мына Чикагону айтып берип атат, Нью-Йоркту айтып берип атат. Бекер окуу жай келгиле, могу университетке келсеңер, бекер окуу жай бар экен, англис тилди үйрөнгүлө деп атат. Ошон үчүн достор, колдон келишинче маалымат берип атабыз. Биз деле унчукпай отура берсек болмок. Өзүбүздүн турмушту акырын улантып, ушинтип баягы бош болгон учурда, жумуш учурунда бир 15 мүнөт болобу, 2 сааттыбызды кетиребизби, 5 саат, 10 саат кетиребизби, монтаж кылабызбы, видеолорду чыгарганга аракет кылып атабыз. Анан сиздер дагы бизди колдоп, биз деле артистке окшошпуз да. Артист көп, артист эме берсе, концерт берсе, например деген Эрлан Андашев. Инибиз деген Бишкекке концерт бергенде деп элдердин баары келип, эле бийлеп, жыргап атса, кол чапса, ошол биз блогерлер үчүн кол чапкан бул лайктар, биздин каналга подписка кылгандар, биздин катталуучулар канчалык көбөйгөн сайын бизге мотивация болот да, гана биз жакшы видеолор чыгара баштайбыз. Эгер каналың өспөсө, катталуучулар жок болсо, эч ким комментарий жазбаса, лайк баспаса, биз эмне убактыбызды кетирип атабыз анда. Ошон үчүн бизге да мотивация бергиле достор. Лайктан баскыла, комментариядан жазгыла. Дагы чыгып турабыз, грин карта ойногула. Бул деген шанс. Америкага келүүнүн эң сонун жолу бул грин карта. Америкага грин карта утуп келсең да кыйналасың. Мексика менен келсең да кыйналасың. Турист болуп келип, чакыруу болобу, бизнес болобу, любой виза менен келсең кыйналасың. Бирок деген грин карта утуп келген кишинин кыйынчылыгы аз болот. Анткени бул жакка келгенде силерге 1 айдын ичинде бүт документиңер колго тиет. Кээ бирөөнүкү 3 жумада, кээ бирөөнүкү 1,5 айда грин картаңар, social security деңер картаңар колго тиет. А кээ бир адамдар ошол грин картага жетпей 10 жылдан бери көзүн кызартып, качан мага интервьюм болот, качан ушул грин карта менин колума тиет деп жүрөт. Канчалаган адвокаттардын баарын нанимать этип атат, канчалаган адвокаттарга акчаларын берип атат, кээ бирөө 10 миң, 15 миң, 20 миң, асты 25 миң долларга чейин бөлүп берип атышат. Тияка чакырат, интервьюга чакырат, сотко чакырат, отпечаток тапшыр дейт, жумуштан суранасыңар, эме кыласыңар да, баягы нерв болосуңар. Грин карта деген жыр калды. Анан көп адамдар айтат, биз англис тил үйрөнүп келишибиз керекпи деп. Бул суроо деген акылга сыйбаган суроо да. Америкага келетип, биз англисче үйрөнүп келишибиз керекпи деп. Конечно, үйрөнүп келишиңер керек. А силер бирөө үчүн үйрөнгөн жоксуңар да. Өзүңөрдүн жашооңор үчүн үйрөнүп атасыңар. Кийим англис тили менен, жакшы тил менен келсе, жашоосу жеңил болот. Любой каалаган американец менен сүйлөшөсүң, оюңдагыны бересиң. Ал айткан нерсени түшүнөсүң. Гостиницага барсаң, гостиница спокойно снимать этесиң, продукт алайын деп барсаң, аны продукт аласың. Жакшы жумуштар чыгып калат. Жумуштарга барсаң, биринчи очередь сураган эле документ, анан англисче билесиңби дейт. Ошондой азыр биздин мекендештер эмнеге кыйналып атат? Мына украинецтериң, орустарың, даже казактарың, кээ бир өлкөдө Германиядан келген кишилер англисче көп сүйлөйт. Кыргызстанда көп сүйлөшпөйт англисчечи. Анан келгенде кыйналышат. Кап, ошол жака бир курска барып алсак болмок экен деп. Анан бул жака келгенде бир жумушка кирет, эртеден кечке иштейт, чарчап келип, анан баягы англис тили окуш керек болгондо, анан шай жок, англис тили окуганга убактым жок дейт да. Англис тил билсеңер, грин карта утуп келсеңер, бүт документ колго тийгенден кийин анча-мынча иштеп бир ишкана ачып алсаңар болот, сулуулук салон ачсаңар болот. Анан ошол жака деген американецтердин өзүлөрүн иштетсеңер болот. Жумушка алып алып, такылдап англисче сүйлөп, давай сен неге кечигип келдиң? Давай убагында кел. Давай моуну жаса, тигини жаса деп өзүңөр иммигрант болсоңор да американецтерди иштетсеңер болот.
Мен бакылдай бербейин. Өзүңөр билесиңер, акыркы күндөр бакылдап калдым. Баягы мурда скромный жакшы эле бала элем. Азыр тиги каналдарды ачканда сүйлөп атып. Бирок бул жакшы жери, сиздерге айтып коеюн. Азыркы жаштар көбү келип эме кылып атпайбы? Канал ачып атпайбы? Молодцы. Бул блогерликтин дагы жакшынакай жери бар экен. Мурда уялсаңар, уялуу сезими кетет. Өзүңөрдүн оюңарды бере алат экенсиңер. Баягы өзүңөрдүн жашооңорго жеңил болот экен да. Азыр деген көп кишилерге могу телефонду такап койсоңор эле сүйлөй албай калат, үн чыкпай калат. Айта турганын унутуп калат, мандараж болот, толкундануу сезими болот. Мен деле башымда ошондой болгон. Азыр болсо камераны алып келеби же килтеген камераны алып келеби, бакылдап эле сүйлөй беребиз, оюбуз менен билгизип. Ошон үчүн жаштар келгиле, бутуңарга тургула. Кыргызстанды Кудай буйруса кийин өнүктүргөнгө салымыңыздар көп болот. Анткени өзүңдүн жашооңду тың бага албай атсаң, өзүңдүн үй бүлөңдү тың бага албай атсаң, мамлекетке кандай жардам бересиң? Андан көрөк Америкага келип, возможность бар да Америкадачы, бутуңарга туруп, Кыргызстандан үйлөрдү алып, бизнестерди ачып, көптөгөн нерселерге жетишип алсаңар, анан салымыңар болот. Кыргызстандан көптөгөн ишканаларды ачсаңар, ошол элдерди жумушка аласыңар. Налог төлөйсүңөр. Ошону менен эле жардам бересиңер, достор. Азыркы учурда эми айтып коюш керек, действительно Америкада да оор учур азыр, кризис учуру. Бул кризис Америкада эле эмес, дүйнөнүн каалаган өлкөсүндө, Европада, Россияда, Германияда, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, бул баардык жерде кризис болуп атат. Өзүңүздөр билип атасыңар, продуктунун баары кымбаттап атат. Мен дагы Кыргызстанды угуп калдым. Ундар абдан кымбаттап, элдер кыжалат болуп атат дейт. Лепешкалар 35-40 доллар сомго чыгыптыр дейт. Бул дагы кризис влиять этип атат да. Кудай буйруса кризис дагы жана Украина, Россия согушу влиять этип атат. Ошол токтосо дагы может келечекте жакшы болуп кетет. Иштеп жүрбөйбүз биз, иштеп жүрөбүз. Мурдагыдай эле кризис барбы, кризис жокпу? Тракта иштегендер баягы эртеден кечке иштеп, жанталашып иштесе, ошондой эле айлык майына таап атабыз. Турмушубуз жүрүп атат. Мияктан көп жигиттер үйлөрдү алып атат, машиналарды алып атат, ишканаларды ачып атат деп. Анан бир нерсени айтып коюш керек, жаңы келгендерге көп кыйынчылык билинбейт. Кыйынчылыктын баарын ким сезип атат Америкада? Көп жылдардан бери келип, жанагы миллиондук, 700 миңдик, 500 миңдик үйлөрдү алып коюп, аялына бир машина, баласына, кызына бир машина, өзүнө бир 2 машина, ошентип алып кредитке алып койгондор, кредитке баткандар кыйналып атат. Ай сайын төлөш керек ошол кредиттичи. Айына 5 миң, 8 миң, 10 миң, 15 миң төлөй турган кишилер бар. Биздин мекендештер. Ошол кредитти төлөп аткан адамдар анан кыйналып атат. Ой, убагында төлөй алабызбы? Ушул үйүбүздү алдырып үйбейбизби? Ушул машинабызды алдырып үйбейбизби деп. Азыркы жаңы келгендер кредитке албагандар, үй бүлөлөр алган маянасы жетип атат, Кудай буйруса. Анан жанагы жаңы келип блогторду кылып атпайбы? Баары молодецсиңер, азаматсыңар, баардык нерсени көрсөтүп берип атасыңар. Бирок кичине ойлонуп көрсөтүш керек да. Өткөндө да мен бир видео чыгарганда айтпадымбы? Чикаго келген 4 ай болуптур да, болгону 4 ай болгон. Мирлан болуш керек аты. Иним жакшы блог кылып атат, жакшы маалыматтарды берип атат. Анан трак жумушу жөнүндө айтып атпайбы? Трак жумушу болбой калды тигүүдү. Хотя 4 күн иште да трактачы. Көр да, башың менен көр, колуң менен карма. Тракта иштеп көр, ошол СДЛди тапшырып көр. Ошонун баарын кыйынчылыкты өтүп анан тракта иштеп, хотя 4 күн Американы кыдырып көр да, анан ошо жакпаса айт да, трак жумушу болбойт деп. Ал сөзү менен мекендешимди эметпейм, мен көп деле таарынбай. Просто тракт иштеп жүргөн канчалаган 10 миң деген, 20 миң деген мекендештерибиз бар да. Аларга кичине ыза болуп калат да. Биз эртеден кечке иштеп атсак, трак жумушунда иштеп атсак, жакшы майына таап, өзүбүздүккө жагып атса, анан буяктан инибиз анан трак жумушу болбогон жумуш деп айтып атат деп. Андай болбойт. Трак жөнүндө айтыш үчүн бизге окшоп 8 жыл, 9 жыл иштебесеңер дагы, хотя 1 жума, 2 жума иштеп, 1 ай иштеп туруп, анан баягы ойду айтыш керек да. Бул жумуш мындай экен, тиги жумуш мындай экен деп. Анда убакытта келип калды. Салимушка кызыбызды мектептен алышыбыз керек. Мен операторумдун колу да чарчап кетти, намек берип атат, колум чарчап кетти деп. Эми өзүңүздөр билесиздер, ким тартып атат. Баада коюп коюңуздар. 5, 4, 3 деп кандай тартты. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар. Биз анда Салимушканы көздөй кеттик. Грин карт ойногула, уткула, Америкага келгиле, бутуңарга тургула, мекенибизге анан салымыбызды кошобуз, достор.